Норуз майрамы Теңир Тоо жергесинде өзгөчө шаң менен башталды. Республикалык деңгээлде алгачкы жолу уюштурулуп жаткан мына ушул майрамга өлкө башчысы катышууда. Майрамга 7 дубандан 1000ден ашык меймандар чакырылган. Нарын шаарынын борбордук бөлүгү өзгөчө кооздолуп, 500дөн ашык маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда театралдаштырылган оюн зоок программасы менен сахна жылдыздарынын концерттик программасы чогулган элге майрамдык маанай тартуулайт. Мына ошентип Нарын жергеси жаңылануунун данакери болгон Норузга өзгөчө даярдык менен келди. Мунун жышааны менен облусубузда быйыл масштабдуу жаңылануулар болору да күтүлүүдө. Теңир Тоо эли болсо ынтымак, ырашкерлик болсо өнүгүү дагы болот деген маанай. 56 жылдан бeri ушул Нарын шаарында турам. Майрамдык маанай. Бүгүн майрамдык маанай эң сонун. Ушул бүгүнкү Норус майрамы менен биздин шаардын тургундарын куттуктап кетем. Бизде чоң жаңылык өзгөрүүлөр болуп атат. Көп нерселердин баары оңолуп келатат. Ошону менен бирге мына кымбаттуу, урматтуу президентибизге ушул жерде биз менен кошо майрамдап, майрамдык тоскон атат. Эми мындан ары жакшылык, тынччылык болсун эл журтка. Эсен аман бололу. Нарын шаарына Норус майрамын белгилөө салтанатына келгениме аябай кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ушу Норус майрамы абдан сонун белгиленип жатат. Уюштуруу иштери, жасалгалоосу, аянттын баардыгы абдан сонун болуптур, көңүлгө толоорлук. Нарын эли өзүнүн Нарын элинин пейилине жараша күн дагы мээримин төгүп жаркырап турат. Эми кыргыз элин ушу бүгүнкү Норус майрамы менен куттуктайм.